Жамаат, ассаламу алейкум. Таксопарк Капитал Бишкек шаарында 2-5% алат. Региондордо бүткүл региондордо 1-5% алат. Токмок, Карабалта, Беловоз, Сокулук, Жалабат, Ош, Кызылкыя, Өзгөн, Токмок, Чолпон Ата, Балыкчы шаарларында болгону 1-5% алат. Бишкек шаарында 2-5% алат. Ошондуктан биздин таксопаркка катталып иштесеңер болот. Assalamu alaikum жамаат. Бүгүн воскресенье 23 февраль. Ушул унаа менен Toyota Vision'асы менен эконом тарифте иштейбиз. Комфорт плюстарда иштеп көрдүм, такыр болбоду. Бишкек шаары. Азыр бул жалдан жумушту баштайбыз. Ички салондор баары таза. Эч кандай кир жок, кожаный салондор менен чехолдор кожаный. Ана балдарымдын бут кийимин алып коюшум керек экен. Бир 15 заказ аткарабыз түшкө чейин. 15 заказда уже жыйынтык чыгарып койсо болот. Канча сом тапса болот, жумуш негизи кандай болуп атканын. А так негизи жумуш слабый. Комфорт плюста өтө эле слабый. Кечинде вообще заказ жок, күндүз деле күтүп алат экенсиң. Ошондуктан эконом тариф эң жакшы деп ойлойм бүгүнкү күндө. Саат 7ден 19 өттү. Приоритет 123, а так негизи 130 пропущенный заказ болуп калыптыр. Всё, биринчи эле заказды Кривонос аябай алыстан берип атат, 60 сом. Бирөөз алайлы. Отмена болуп кетпесе, буюрса биринчи заказды алдык. Экономдун ушунусу жакшы бат эле берет. Биринчи заказ 165 сом, 5 мүнөттүн ичинде эле аткардык. Буюрса, могул Баха магистралдагы Азия магазинге келип калдык. Баха тараптан дагы заказ түшкөн. Экран яркий болуп, приложение көрүнбөйт. Так. Разворот алып, абайлап чыгып, все. Бахадан заказ так көрөлү. Бахадан бир аз жогору чыкканда заказ түшүптүр. Кеттик берсе. Экинчи заказ 170 сом чыкты. Бат эле келдик. Үчүнчү микрорайондогу Улутоого келдик. 2 сом берип жаш бала экен, врачка түшүп кетти. Дыша деп. Так, үчүнчү заказ Советский Донецкийден түштү. Бирок двордун ичине коюп коюптур эмесин, точкасын. Жол жак эле чыкса жакшы болмок, раз чалып заранее сурайбыз. Жол жактан эле токтоймбу эле дворго кирейинби деп. Жол жакка чыкса эле жакшы болмок. Бул азыр Донецкая наркология, алдында Советская. Всё, кеттик. Үчүнчү заказ 150 сом, 11 минута. Всё, эми кийинки заказ күтөбүз дейин десем, сразу заказ түштү. Гагарина Асаналиева. Тоже рабочий городоктон эле түшүп калды. Ладно, ошо карта көргөзгөнү менен кете береличи. Бир аз круг болсо деле, зато разворот жок. Тиги заказ жеткенде отмен алып кетти. Кийинки заказ плюс 30 менен түшүп атат. Жал тараптан Ахмбайкадан түштү. Восток 5ка келип калдык. 15 мүнөттө 220 сом. Жарым саатта алып келдим. Новопавловкага келип калдык бирок 327 сом. Линиядан чыгып койдум, бир аз супу ичип алайын деп. Ал жакта легендочка бар да. Жумуш жакшы эле болду. Так, отчет кылып коелу андан көрөм. Эс алганча. Так, эс албайбыз, бат эле иштеп кетебиз дальше. Так, 5 заказ 1029 сом. Азыр 20 мүнөттөн кийин ровно 2 саат болот. 1,5 саат болуптур мындайча айтканда. 1,5 сааттан бир аз өтүптүр. 5 заказ аткардык, 1029 сом. Новопавловкага Корсаковых деген көчө менен келдик. Бүт эле асфальт, пробка жок. Бир гана могул жерде бир аз кичинекей отрезок асфальт жок экен, бирок жакшы жерлер тоңуп, ылай эмес. Всё. Азыр заказ алабыз буюрса. Новопавловкадан кечинде келсе жакшы эмес. Обратан заказ чыкпай калат, бирок күндүз келгенде заказ жакшы эле болот, центрге көбү барат да. Ошондуктан азыр ойлонбой тиги асфальт тарапка чыгып алып, линияга чыгабыз. Новопавловкадан 130 менен заказ берип атат.
Жакшы болду. Ошо билгем атайын 5 коэффициент болсо деле Новопавловкага эртең менен келген жакшы. 130 менен заказ алдык. Ат менен кылып салбаса эле 1-3 километр 5 минутта көргөзүп атат. Пока заказга кеткичекти бир аз сүйлөп кетейин. Сезон негизи ашып барса бир 6 ай жакшы сезон болот, жумуш жакшы болот, бонустар берилет дегендейчи. Бирок калган 6 ай сезон жок болот да. Бир гана экономда жакшы, постоянно заказдар түшүп турат. Арзан болсо деле, бирок постоянно заказ түшүп турат да. Акча тапса болот. Ошондуктан машина лизингке, рассрочкага алып атканда ойлонуп алыш керек. Лучше желательно эконом эле алыш керек. Мында жакшы леворульный японец алып эле выкупать этип бүтүп, анан экинчисин алып, экинчисин да выкупать этип бүтүп, анан экөөсүн сатканда чоңураак машина келе турган, наличка келе турган кылып, акча чогултуп, анан кийин мол Sonata, Grandeur окшогон K5-ларды алса жакшы болот. Потому что не сезон убагында азыр Grandeur деле, башкасы деле комфорт деле күйгүзүп жүрөт да, бизнесте заказ жок, K+'та заказ жок. Надо будет эконом чакырсаң, экономго деле келет да, аларчы. Ошондуктан прежде чем машинаны лизингке, выкупка, рассрочкага алып атканда ойлонуп алыш керек. Лучше Jazz сыяктуу эле Toyota Corolla левый руль 1.6 ошого окшогон эле машиналарды алып иштеген жакшы го дейм. 24 минутада алып келдик, 396 сом. Ахунбаева, Малдыбаевага келип калдык. Линиядан чыгып койдум. Жана эс ала албай калдым. Сразу линияга чыга берейин деп заказ алгым келип элечи. 1445 сом болду. Пока. Saat 9'dan 15 öttü. 7:20'da birinci zakaz algam. 1 saat 15 minutta boldu. 1 saat 15 minutun içinde 6 zakaz 1425 som. Keyinki zakazda alabız. Plus 30 менен 400 метр 3 минутта көргөзүп атат, дворго кирет экенбиз. Аламедин базарга келип калдык 18 минутада 221 сом. Кийинки заказыбыз бар, бирок кийинки заказыбыз светофордун бул тарабында. Свет өтөт экенбиз кенен. Всё, молду менен эле Бакаята эле. Бакаята тараптан түштү. Чолпон-Атинкадагы эмеге келип калдык. Перерегистрация кылган жерге 155 сом. Кийинки заказыбыз бар бизде. Всё, разворот кылып кеттик энди. Так, уже эсептен да бузулуп калдым. Канча заказ аткардым, ал жерде бүт аванталар турат, ультра чоң басып кетиптир уже. Подача 2 километр 6 минута көргөзүп атат. Цепочка заказов болуп, коэффициенти адашпасам плюс 30 сом болду окшойт. Азыркы заказ 155 сом, 10 минутада келдик. Жолдо пробка жок, воскресеньянын ушунусу жагат. Без пробка пат-паттан эле. Кечинде иштесең деле ушундай. Пробка жок, пат-паттан. Экономда заказ көп. Бир гана комфорт плюс бизнестерде азыр кечинде жарым саат, 1 сааттап заказ күтүп атасың, а экономда пат-паттан эле баары жакшы. Мадина базарга 7 минутада келдик, 127 сом. Кийинки заказыбыз бар бизде, 3 үйдөн түштү. Алматинкадан в сторону Тецке кайрылган тараптан. Бат-баттан эле берип атат, бирок тиги тараптан берип туруп, ошол остановкадан азыр разворот жасашыбыз керек экен. Жолдор пустой болгону жагат да, заказ көп. Жол пустой. Бат-баттан элечи. 4 минуттан ичинде Карпинкага алып келип койдум. 104 сом чыкты. Бир отчетту кылайлы да. Общий 10 заказ аткардым. 2032 сом болду. Азыр акырында мындай кылабыз. По делам дегенди алып, указать на карте и орто сайт тарапка коюп салабыз. Ондай кылып.
кеттік. Ақырындан үйге барып тамақтанып шығайлы да, дағы бір 10 заказ қылайлы құрсақ тақыр болмай қалды. Без ужин елем, уже саат 10:30, 3 саат болды жұмысқа шыққаныма. 3 сааттың ішінде 10 заказ атқардым, 2032 сом. Жақсы еле, мұндай жаман емес, Аллаға шүкір қылып еле іштей береміз. Бензин примерно 400 сомдық бензин кетті уже. Менікі 1.8 объем виш. Бірақ расходы башқа виштерге қарағанда біраз азырақ. Еще плюс свечаларын қыдырып қойсам, андан да жақсы болып қалады. Свечаны деле сұрау келсе керек. Ошондай болса да қыдырып қойш керек. 15 минуттан içinde алып келдім, 179 сом оплата картой. Дальше по делам функция іштеп тұрады, бірақ по деламды уже өчіріп салсақ тілі болады. Так. Азыр заказ түшсе, түшпесе жоқ. А так завершитті басып қойырсақ тілі болады. Все, завершить. Азыр бір четке тоқтап, статистиканы көргізіп, анан үйге барып, құрсағын тойғызып, қайра чайын. 11 заказ 2200. Азыр үйге барғы чақты ровно 4 саат болды жұмысқа шыққанымызға. Саат 11. Саат 11 болды, 4 сааттың ішінде 2200 500 сомдық бензин кетті. 1700 сом қалып атады. Мұндай не сезон уақытта жақсы еле. Жолда баратып сөйлеп кете берейін. Жалға баратам үйге. 11 заказ атқардым, 2211 сом шықты. 500 сомдық бензин кетті. 1700 сом қалып атады таза. Бұл 4 сааттың ішінде. Азыр үйге барышым мен 4 саат, а так негізі 3,5 саат іштедім. 3,5 саат іштеп, воскресенье эконом жұмыс жоқ кезді 2200 шықты, жақсы еле экономда. Жамат, мұндай көргізіп қойын. Үйге келдім азыр. 4 саат линияда жүрдім, 3,5 саат іштедім. 11 заказ атқарып 2200 іштедім. Заказдың ценаларына көргізіп қойын. 179, 104, ушындай заказдарды атқардым. Ақырқы ушындай 5 күндің есебін ала тұрамысақ, мұндай 821 сом деген күн бұл комфортты іштеп, комфорттың заказдары аз болып, күттіріп түшіп атып, желание қачып кетіп қалған күнім үйгөч. 1934 сом, бұл уже экономда іштеген күнім. Бұл комфортмен іштеген күнім. Бұл деле комфортмен іштеген күнім. Ол 1600 деген экономмен іштеген. Мон деле эконом. Ушындай экономда ғана заказдар бар. Постоянно бергендіктен қойды. Заказдар арзан болса деле бат-баттан іштеп тұра заказ түшкөнлүгүнө байланыштуу. Мындай іштеген желание болып, заказдарды атқарып жүрө бересин. Комфорт плюс азыр заказ аз. Бүт маларды деле мен ушундай түшкө чейин эле иштегенмин. 4 саат, 5 саат, 3 саат элечи. Азыр мен 3,5 саат иштеп 2200 чыкты, 500 сом бензин кетти.
1700 сом калып атат. Азыр түштөн кийин тамактанып алып саат 1-лерде чыгып туруп кечке саат 7-8ге чейин иштесем дагы могу 4,5-5 кылып көргөзүп коет. Ошондуктан бүгүн көргөзөм обязательно азыр тамактанып чыгып дальше.